учурда баарыбыздын үрөйүбүздү учуруп кооптондуруп аткан коронавирус албетте. Бирок андан да коркунучтуу вирус орус тили, орус империясы, орус таасири. Муну айтайын дегеним, биз бүгүнкү күндө бала бакчалар, мектептер барын, жеке мектептер, бала бакчалар ошондон эң мыкты сапаттуу билим берип атат деп аткан кыргыз урпагы бүгүнкү күндө кыргыз тилинде бир тили жатык, ой жетик балдарды көрүп атканыбыз жок. Баягы эле орус тилинде сайрап атышат. 90-жылдарда биз улуттук кайра жаралуу сезимибиз ойгон косуп, бала бакчаларды, мектептерди кыргыз тилинде тиги көбүрөөк ачып аракет кылдык эле. Бирок ошолорго окуу куралдарын эне тилибизде жеткиликтүү бергендин ордуна сабатсыз китептерди чыгарып, балдар адабиятына көңүл бурган акын жазуучуларыбыз болгон жок. Элетте чал кемпирлердин тилин уксаңыздар, мите курттай аралап кетти кыргыз тилин. Дагы эле баягы врач деп айтат, давай, пока, хорошо, больница дейбиз, детский сад дейбиз. Ошо менен чал кемпирлер деле ошентип окуп атканы бул эне тили катары эле кыргыздын момду өсүп аткан урпагына, кулагына сиңип, мээсине сиңип калып атат. Анан 10-15 жылдан кийинки тагдырыбызды элестетип көрөлү. Кыргыз тили керекке жарайбы, жарабайбы? Себеби бүгүн дипломатиянын тили болуп аткан жок, илимдин тили болуп аткан жок, саясаттын тили болуп аткан жок. Баш мыйзамыбыз баш болуп, парламентте кабыл алган мыйзамдар орусча жазылып, кайра кыргызчага которо келгенде терминдик башаламандыктар менен мынтип жүрөбүз. Мындай айтканда тилди иштете албай атабыз да. Коомдук салаасы болгон гуманитардык илимдер кыргыз тилинде которулуп аткан жок, жетип аткан жок. Мындай айтканда кыргыздын мээсине кислород жетпей атат эне тилинде. Интернет айдыңын ачсак, эне тилиндеги керектүү маалыматты табуу кыйын өтө. Сейрек учурайт да. Ошондон улам биз качан ар намысыбызга келип бир кыргыз тилин таза сактоону аракет кылабыз. Бүгүн билимдүү сиңгөндүн баары, чилистендин көбү өзүн орусча сүйлөсө эле бир прогрессивдүү коомдун алдыңкы өкүлүндөй көрсөткүсү келет да. Биз качан кыргыз тилин мода кылабыз? Жанагы коомдук жайларды карасак деле, коомдук транспортто болсун, айтор каяка барбайлы кадам сайын кыргыз тили жөн эле кордолуп атат да. Улуттук тил комиссия дегенибиз бар, аныбыз миллиондогон акчаларды коротуп, эмне фокус кылып атканын түшүнбөйсүң. Болгону жанагы тилди өнүктүрүүгө аракет кылган үчүн деп кээ бирлерге төш белги таап койгондон эле тилибиз өнүгүп кетсе кана, канча жылдан бери аны алтындан ордун төш белги таксаң дагы, бриллианттан таксаң дагы, аны менен тилди сактап калуу мүмкүн эмес. Биз кыргыз тилин сактап калуунун бирден бир аракети көчөт балдарыбызга өзүбүздүн төл адабиятыбызды көркөм туюм, өрнөктүү текст куруп, балдарга жомок тамсилдерди көбүрөөк жеткирип, бүгүнкү интеграция, геосаясий кызыкчылыктын ар кандай жаңы таанымдарды кыргыз тилинде жеткирүүнү аракет кылышыбыз керек. Илимпоздор илимий монографиялык эмгектерин кыргыз тилинде жеткиликтүү жазып берип турсак, кыргыз тилинин бир зоболосу артат эле. Мамлекеттик иш кагаздар кыргыз тилинде болуп аткан жок. Кайра эле баягы эле орус тилинин жардамы менен эле оокатыбызды кылган күнүбүз өтүп атат. Элестетели, 15-20 жылдан кийин кыргыз тили ушинтип отуруп керектен чыгып калат. Биздин билим алган жаштар өзүнүн эне тилинин кереги жок экенин сезе баштайт. Себеби каяка барса орус тилинде сүйлөп атса илим билимдүүлөр. Кыргыз тили болсо жөө жомоктун эле тили болуп, кыргыз тили ушактын, имиш-имиштин, кошоматчылардын эле тили болуп калат да. Аке алып коюң, мынтип коюң, тигинтип коюң дегенче. Ошо менен биз бүгүнкү күндө тилдин кедергиси ушундай кетти. Андыктан биз улуттук кайра жаралуу сезимибизди ойготууда биз колубуздан келген аракет азырынча мындай болуп атат. Рухештин ТВ каналында балдарга жомокторду, тамсилдерди кызыктуу кылып чыгарганга аракет кылып атабыз. Андыктан катталыңыздар. Рухеш ТВ каналына кирсеңиздер, аудио жомоктор жакында да баштайбыз. Аудио тамсилдерди, ырларды окуп, акын жазуучулардын чыгармаларын көркөм окууда актерлордун жардамы менен дагы кызыктырабыз. Ошондуктан ата-энелерден суранабыз. Эгер биз эне тилибизге күйсөк, мекенибизге, келечегибизге күйсөк,
өзүбүздүн ар намысыбызды, улуттук ариетибизди ойготолу, эне тилибизде оюбузду жеткирип, философиялык категориядагы ойлорду дагы кыргызча чечмелеп, кыргызча таржымалдап, гуманитардык илимдердин саласындагы жанагы үй бүлө баалуулуктарды кыргыз тилинде жеткирип, илимий монографияларды кыргыз тилинде көбүрөөк жазып, соц тармактарда тарыхчылар, философтор, акын, жазуучулар эл агартуу жакка көбүрөөк бир билек түрүнбөсөк, биз момундай темпибиз менен 10-15-20 жылдан кийин улут катары биз жөн эле маңкурт болуп калабыз. Россия курамындагы Алтай тектүү, түрк тилдүү элдердин көбү бүгүнкү күндө аты жотосу орусташып калгандай эле, кыргыз деле Россия империясынын таасири момундай күчөй берсе, биздин келечегибизди көрүүгө мүмкүн эмес. Качан биз улуттук намысыбызга, бир улуттук идентичностька келмейин, ажырап калабыз тилибизден дагы, башка сапаттыбыздан дагычы. Маңкурт болбойлу, улуу Манас эпосун, канча кенже эпосторду, улуу эпосторду жараткан кыргыз эли кантип бүгүнкү күндө мажүрөө болуп, бүжүрөп, башка элдин мите курттай аралап кеткен тилинин кудуретине жармаштыкта калдык да. Ошондуктан кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгүн арттыралы. Сиздерден сураныч, Урхеш ТВга жазылыңыздар, катталыңыздар. Ошол жактан күнүгө кечинде салт кылып, балдарыңыздарга жомок угузуп, ыры угузуп, тамсилдерди угузуп, кыска кызыктуу жомоктор менен биз кызыктырышыбыз керек. Жанагы мультфильмдерди, компьютердеги эң кызыктуу оюндардын баарын колдон келсе кыргызчаласак гана кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгү артат. Кыргыз тилин мода кылышыбыз керек. Соц тармактарда кыргыз тилиндеги туюнтмаларды, кыргыз тилиндеги бир табышмактарды, айтор мындай логикалык тапшырмаларды кыргыз тилинде берип баштасак эле тилге болгон кызыгуу артат. Андыктан жанагы алдыңкы деген билим алып аткан жаштарга, ошолордун ата энелерине, тарбиячыларга айтарыбыз, бала бакчалар, мектептер келгиле. Биз намысыбызга келели, кыргыз тилин бир ушундай зоболосун арттыралы, кызыктырган материалдарды көбүрөөк жүктөйлү. Себеби 21-кылымдын мүмкүнчүлүгү, техникалык мүмкүнчүлүктөр толтура. Балдарыбызга кыргыз тилиндеги кызыктуу материалдарды көбүрөөк жүктөп, улуттук бир баалуулуктарыбызды таанытканга, мурастарыбызды жайылтканга. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Андыктан сиздерден чоң өтүнүч, Урхеш ТВга катталыңыздар. Кызыктын баарын алдыда да көрөсүздөр.